Саламатсыздарбы ардактуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү коногубуз Дыккындыш аттуу ыр менен абдан популярдуу болуп аткан, андан тышкары Жер тоголок деген кино тасма дагы абдан популярдуу болуп атканын билесиздер. Ошол тасманын башкы каарманы, ырды аткарган адам Самат Эркинбеков менин жанымда. Саламатсызбы, Самат? Саламатсыздарбы. Убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Көптөн бери интервью ала элекпенбиз, э? Ооба. Мындай интервьюлар берип жүрөм, бирок чоң интервьюга бүгүн көптөн бери биринчи келип атам. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктарыңыз болуп атат? Качан чалбай эле бошобой аткан болосуз да, убактыңыз аябай бир чектелүү, анан план менен жүрөт окшойсуз деп ойлоп атабыз. Азыр ушундай болуп атат. Буга чейин мындай деле болгон эмес эле, анан азыркы учурда ушундай убакытты ушундай туура бөлүштүрүш керек болуп калат экен. Ошо съемкалардан, көп иштерден бошобой калып атам. Азыр болсо ошо алдын ала 1 айга, 2 айга чейин болуп кетип атат пландарчы. Кайсы долбоордун үстүндө иштеп атасыздар болбосо азыр? Азыр биз Жер тоголок деген тасмабыз учурда кинотеатрларда жүрүп жатат. Анан биз дароо эле эс албастан эле дагы бир проектти баштадык. Бул фильм Жора менен Гуля деген образ менен азыр эл билет, Кубаныч экөөбүздү. Вайндардан киного өтүп кеткен турбайсызбы? Ошо вайн тартып жүрүп, ролик тартып жүрүп, анан элдин талабы жакшы болуп кетти, кабыл алуусу жакшы болуп кетти ошол образгачы. Анан ошол образ менен буюрса фильм баштап атабыз, Жора Гуля деген. Качан көрүп калабыз? Эми жайга жакын буюрса көрүп каласыздар. Буйруса, жакшы. Адатта чыгармачылыкка жаңыдан киришип аткандар же болбосо бир атакка жеткиси келгендер хайп жаратууну каалап, анан ошол нерсе менен дүң этип чыгып кеткенге аракет кылышат. Сиздер Куба экөөңүздөр буга чейин сиздер эми элдин жүзүндө эле жүрөсүздөр. Белгилүүлүк үчүн бир атайын аракет кылуунун деле кереги жок болчу. Эмнеге ушундай вирус өңдөнгөн ырды чыгарып тараттыңыздар? Негизи жакшы суроо болду. Мен ушуну азыр ойлонуп атам да. Биз баягы укмуш дүң этип чыгып кеткенге деле аракет кылган эмеспиз. Болгон эң башкы максатыбыз Жер тоголок деген тасмабызды рекламалоо болчу. Негизи фильм тартып баштаган кезде эле ушул ыр чыккан. Анан кийин өзүбүз ойлондук, кандай кылганда кинобуз жакшы реклама болот деп, анан Дыккындыш деп бир вирус кетирелик дедик да. Бул ыр биз ошо Жер тоголок тасмасынын сценарийин жазып жүргөн кезде чыккан. Дыккындыштын деп ошол эмеси, кайырмасы чыккан. Онун Адилет чыгарып беребиз, анан сөздөрүн биз Кубаныч Рүстөм болуп үчөөлөп, Адилет болуп төртөөлөп жаздык. Бул жазып атканда дагы негизи мындай уккан адамга мындай маанисиз угулат, бирок негизи чындыгында мындай ушул жеңил ырлар, оңой жаттала турчу ырлар жакшы кетет экен да. Обону да жеңил болуш. Обону дагы, сөздөрү дагы биз ошол кичинекей кезибизде ойногон оюндарды бир аз эскерип, биз ушул биздин поколениябыз ошону эстеп бир аз мындай жакшы бир ностальгияга барабы деген ойдо болдук. Сөзүнө токтолууда айрым интернет колдонуучулар жазып атышат, сөзүн ар кайсы жактан чогултуп эле алып келип коюп коюптур, уйкаш болсо эле болду экен депчи. Ал ындай сындарды сиздерге деле айтышса керек, э? Ооба. Кандай бетке айткандар боло элек го, бирок тиги жазгандар болуп атат эми. Эгер андай жазбай койсок, мынчалык өтпөйт эле да. Эгер уйкаштырып, бир өзүнчө бир мааниси менен укмуш бир нерсени камтый турган болсо, андай ырлар аябай көп. Андай ырларды ырчылар ырдай берсин. Биз болсо юмор жаатында жүргөн жигиттербиз, ошондуктан бир аз позитив керек деп ойлоймун да. Ал позитивке анан мен оюмча баягы чектөө жок, анан анчалык деле уйкаштык, анчалык деле өтө маанинин деле кереги жок. Маанисин түшүнгөндөр түшүнө алышат да. Анда мындан ары дагы ушу юмор жаатындагы ырларды күтсөк болот экен. Буюрса, ушундай стилде, ушундай жанрда кетет да. Сиз кайсы бир берген маегиңизди айттыңыз эле да, азыр эстеп кеттим. Ырчы болгум келет деген кыялыңыз бар болчу да. Демек ошол акырындан ишке ашып келатат деп түшүнсөк болобу? Ооба. Биз негизи Эмиль экөөбүз башында тамашоо башталганын алдында, ошол кезде баштала электе негизи ырчы болобуз деп биз мурунку биринчи интервьюбузда дагы бергенбиз, айтканбыз, ырчы болгубуз келчү депчи. Анан кийин ырчы болгубуз келип жүрүп эле анан тамашоо жаатына өтүп кеттик.
юмор жаатыначы. Анан азыр өкүнбөйбүз. Узак жол менен келиптирсиздер. Ооба. Айланып келдик да мындан. Жакшы. Эми клипке токтололу да. Клипте негизги атрибутика катары корозду пайдаланыптырсыздар. Эмнеге короз деген суроо болуп атат. Ит эмес же мышык эмес, короз эмнеге? Биз бул клиптин стили бир башкача бир жаңылык болду дейм да. Анан кийин ыр дагы өзгөчө болуп аткандыктан клипти дагы бир өзгөчө кылалык дедик. Анан корозду биздин Бакай деген операторубуз бар, бала клиптерди тарткан. Анан ошол бала айтып калды. Клипке короз кошсок кандай болот депчи. Анан кийин сүрөтүн эми корозду жөнөкөй эле корозго деп баягы кабыл алып койгонбуз. Анан сүрөтүн көргөзсө эле аябай чоң короз экен. Кооз дагы, анан кийин бийик экен да. Болгондо да ал балапан экен. Андан чоңдору андан дагы бийик болот экен да. Анан ошол кезде ошо балапандар эле бар экен. Ошо шаардын четинен алдыртканбыз. Ошо тоок короздорду баккан жер экен да. Ошолордон алдыртып, анан кийин короздун баягы боюнун узундугуна кызыктык. Ошого тарттык да. Жакшы экен. Анан бий силер өзүңөр ойлоп таптыңарбы? Же бир нерсеге окшоштурдум. Чуисанов көчөсүндө жигит бар, ырдап бийлеп турат да. Ошонун бийи негизи эле биз Патент алдыңар беле? Тамашаладым азыр, тамашалчу. Мен чын айтсам бүгүн жолуктум ал жигитке. Ыраазычылыгын алып, ошо эмесин патентин, сиз айткандай патентин алып койдум. Бул бийди биз ошол баланы туура эле биз мурун эле бийлей берчүбүз да, дыккындышка чейин эле бийлей берчүбүз. Анан кийин клипте ойлонуп көрсөк, жанагы вирусный чыгаралык ушундай бир челлендж деп ойлонуп аткан кезде, анан ушул бийди кошуп коелупу деп коштук. Эми Жора жана Гуля деген образ абдан белгилүү болуп атат. Ушул образдарды ойлоп табуу кимдин идеясы эле? Анан кийин бул образдын үстүнөн канча адам иштейт? Жора келди окшойт. Катын окум. Гуля, бул сага. Сага эмне болду? Эчтеке болгон жок. Жаңы жыл менен куттуктаган сыяктуу. 25 жылдан бери гүл алып келбеген. Бүгүн алып келип калыпсың. Ой, ушу сага бир нерсе болгон. Алда эмне тура? Эчтеке болгон жок. Жөн эле чын жүрөктөн сага гүл берип коеюн дедим. Жөн алып келбейт элең. Айтчы. Эмне болду? Эчтеке болгон жок. Гүл алганда элбек. Ай, Жора, эми ушунча гүл берип калыпсың. Бере береми? Ушинтип өзүм сурап. Анда кандай бересиң анда? Мен да жаман. 25 жылда бирден гүл алат экен. Кийинки гүлдеми 70ке чыкканда алам го. Жактан болсаң. Тамак ичпас. Не тамак? Рожки, мунун ордуна эт алып келсең, манты жасабайт белек. Сен тилиңе мантык жазып бер. Идеясы тең үчөөбүзгө тандык, ал дагычы. Жора деп тиги атын койгон Куба койду, мен болсо Гуля деп койдум. Ролдорду кантип бөлүштүрдүңөр? Ролдор эми өзү эле көрүнүп калды. Биз баягы Актан Акылайдын ролун тандагандай эле мында дагы Жора менен Гулянын ролу өзү билинип калды. Анан бул Жора менен Гулянын өзүнүн образына театрда иштеген гример эжебиз бар, Шайыр Касымалиеванын апасы Гүлнара деген эже. Ошол эжекенин салымы аябай чоң. Биз бардык, эжеке ушундай идеябыз бар. Аял менен күйөөсү болот. 45-50 жаштагы курактагы аял менен күйөөсү болот десек, ойлонуп туруп, профессионал да, ал эжеке дагычы, анан ойлонуп туруп, анан момундай кылыш керек экен. Момча жаш кылабыз, сени момча жаш кылабыз деп экөөбүз тең боёй баштады. Анан боёп бүткөндөн кийин эле баягы Жора менен Гулянын сүрөтү тартылып калды да. Анан бир баягы видео тартып чыгарсак эле элдер жакшы кабыл алып кетти, анан арт арттан чыга баштады да. Мен байкашымча көп видеолор, Жора менен Гуляга тиешелүү видеолор рекламалык өңүттүү экен да. Атайын ошо рекламага деп пландаган жок белеңер башында? Негизи кандай башталса кийин деле ошондой кетет экен да. Бул башында реклама, бир таксини рекламалаганбыз. Ошондон чыккан, башталган ошондон идея. Аял затынын образына кириш, анан кийин анын адаттарын үйрөнүш оор бекен? Оор эле экен, ооба, анткени Кайсысы сизге эң оор болду? Мага походкасы оор болуп атат да. Чындап. Мен кээде съемкада ойноп атып саматча басып кетип атам да. Деп элечи анан. Сырттагылар байкап Куба урушат да, кээдечи Куба урушат да, мындай
мындай гулядай болчу. Сен саматтай басып атасың азыр депчи. Анда кандай аны өзү да турап коет. Кичине монтсең да, монт басып коесуң да. Мында мындай мимикаларынан, башка жесттеринен кыйналган жокмун ушул баскан жагынан кичине оор болуп атат да магачы. Көчөдө кетип атып дагы байкай жүрсөңүз керек анда. Мен азыр көп байкайм да, азыр көп эже көбүнчө ошол Гүля эженин курагындагы эжелерди көрсөм дароо баягы өзүм копировать этип алам да, өзүм керектүү мимикалар болсочу. Самат эми сиз чыгармачылыкка жаңыдан киришкен убакытка көз салалы да, андагы Самат кандай болчу, бүгүнкү Самат кандай, айырмачылыктарын айтып эстеп көрбөйсүзбү? Мурункусунан аябай деле чоң өзгөрүү жок. Өзүңүздөр көрүп аткандай, келбетимен деле, боюман деле, салмагыман деле. Болгону азыр үй бүлөлүмүн дейсиз. Үй бүлөлүмүн, анан кийин ар бир нерсеге, чыгармачылыкка дагы, жеке жашоого дагы, досторго дагы бир башкача көз карашта карап калдым. Мындай олуттуураак карап калдык да. Жаңы чыгып аткан кезде ушунчалык кыялдарыбыз өтө бийик эле. Ошол кыялдар мындай орундалып атканы кадимкидей жылдан жылга билинет да. Бул нерсенин аркасында каалоо жатат да. Мен могул нерсени кылам деп мындай бел байлап, ошого каалооң күчтүү болсо, сөзсүз кылат экенсиң да. Каалоосу келсе карда күйөт дейт. Анда азыркы каалоолоруңуз кийинки дагы бир 10 жылдыкка кандай? Буюрса каалоолор 10 жылдыкка өтө чоң максаттарыбыз. Эгер аманчылык болсо, ден соолугубуз болсо, чоң ойлорубуз бар. Ошол эле юмор жаатында, ошол эле кино жаатында, башка тармактарда дагы бир бийик максаттарыбыз бар. Биз ошол чыгармачылыкка күчтөнүү менен киргенибизге ушул 1 жыл болуп калды. Мен оюмча ушундай темпте дагы кете турган болсок, биз дагы дайым ушуну сүйлөшүп атабыз да. Ушундай темпте кетелик. Күчтөнүү менен 1 жылда ушундай жакшы нерселерди кылып алдык. Бир чоң кино, анан бир жакшы мындай хайп боло турчу клип чыгарып алдык. Жыл сайын ушундай нерселерди иштей турган болсок, биз 6-7 жыл, 10 жылдын ичинде биз чоң иштерди кылабыз деп. Биз жумуштан, студиядан балдар менен дайым ушуну сүйлөшүп атабыз да. Анан кийин эң негизгиси балдарга дагы көп сүйлөшөбүз. Мындай баарыбыз тең жөнөкөй жүрөлүк депчи, мындай эл менен чогуу депчи. Мен мынтип ойлочумун да. Бир жип алып алсамбы депчи. Анан жакшылап ойлонуп көрсөм, жип алганда мен бийиктеп калат экенмин да. Бийиктен айдапчы. Биз болсо, негизи чыгармачыл адамдар мындай ылдый жакта жүрүш керек да, элден дагы ылдыйраакчы. Ошондуктан азыр виндом айдап жүрөм да, мындай ылдыйда эле жүрөйүн депчи, мынтипчи. Тип буякта айланада болуп аткан нерселерди көрүпчү. Бийик машина менен мындай көрбөй калышың мүмкүн экен да. Негизгиси баягы ушул адамгерчилик сапат менен жөнөкөйлүк сапатты эгер жакшы колдоно турган болсок, биз жана ошондой эле ушундай күч менен иштей турган болсок, жакшы иштерди кылабыз деп биз дайым сүйлөшөбүз жумуштан балдар мененчи. Анан ушунча жылдан бери элдин назарында жүрөсүз, ачка ток калган учурлар болот дегендей, сынууларга кабылгандырсыз, сыноолорго кабылгандырсыз. Ошол кездерди эстеп бербейсизби? Эң оор кездер качан болду эле? Оор буга чейин эме чыгармачылыкка негизи адам жөн келбейт экен да. Башыбыздан эми ошол 2008, 2007, 2008 жылдары мен ошол жаңы сахнага чыгып баштаган кезде ошол ата-энебизден айрылып калдык. Ошол учурлар болгону мага аябай кыйын болду да. Анан ошол Кудайга шүгүр, ошол бир туугандарым ошол ата-энемдин ордуна алар жардамдашып, ошол менин контрагымды төлөшүп, Москвага жөнөтүшүп, окутушуп, тамошого барганга баягы мүмкүнчүлүк шарт түзүп берип, менин спонсорлорум бир туугандарым болду да. Ошол бир туугандарымдын колдоосу менен чыгармачылыкка аралашып, алар да колдоп, иште мындай кыл чык деп аябай колдошту да. Болгон ошол учурлар мага кыйынчылык кез болгон. Ошол 2007ден баштап бир 2010-2011лерге чейин бир аз баягы анча-мынча кыйынчылык болду. Узак убакыт болуптур. Узагыраак. Анан бирок кандай болсо дагы бул тамошоо менен, ошол кинодо ролдор менен баягы жакшы позитивге
көп нерсени ойлонбой мындай жакшы эмеге жеңдик да, Кудайга шүгүр азыр. Самат, сизге интервьюга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жумушуңуз аябай көп экенин билебиз, ошентсе дагы абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик, гезитиңиздер бүткүл Кыргызстанга жайыла берсин. Удачи да. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде конокто актер, сценарист, теле алып баруучу Самат Эркинбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.